muftiy bolup iштеп калдым. Болгум келбеди эле, бирок мажбур шайлаштылар. Кийин Ошко келдим. Ошко келсем, чоң мачитта, Бухари мачитта, Алай мачитинде бирөө суроо жазды алакандай кагазга. Эсиме эч чыкпайт эсимен. Эми мен Кудайдан жашырбаган адам, ачык адаммын, дайыма ачык айтам бир нерсени. Бирөөдөн коркуп, корунуп, мындай айтыш жок мында. Менде хикмат дагы жок. Чиста кыргызча ушундай түзбө-түз айтам да бир нерсени. Бирөө суроо жазыптыр. Тамыла кош келипсиз. Биз эшитебиз, атаңыз арак ичеткен сиздики деди. Атам эми илгери ичпеген ким бар экен, ичип жүргөн, бирок ажыга барып келди, башка намаз окуйт, алхамдулилла. Мен багымдатка мектепке бара албай калышым мүмкүн, бирок атам мектептен калбайт багымдатта. Мектепте өмүр бою директор, азыр да директор болуп иштейт. Эми пенсияга чыкты, мугалим, математик мугалим. Атаңыз арак ичип жүрөт экен го деди. Мен окуп алыпмын жанагыны, окуп атыпчы, биягы бирнеке окшойт деп. Анан карап айттым, эй дедим. Сен атаң айтканыңа караганда молдо окшойт дедим. Sen Moldonun balası, sen kayerде oturasın, ben kayerде oturam dedim. Men sen okşoğun dağ 6 milyondu muftiyi olup, seni mağdayında sana masale aytıp oturam dedim. Sen Moldonun balası, benim sözümü uğup oturasın dedim. Demek ökөөbүздүн kimimiz atabız jakşı eken dedim. Men atam mı, senin atan mı?